Дарылоого аябай татаал болгон боор оорусун сиз дагы башыңыздан өткөргөн экенсиз. Оорунун аябай азаптуу күндөрүн көрдүм. Бул убакта мага жардам берген киши болгон жок. Мен аябай кыйналдым. Тилекке каршы ушу Россиядан ушул гепатит оорусун өткөрүп, уже цирроз болуп барып, бизге кайрылгандар аябай кечип. Өзгөчө Кыргызстанда аябай көп болуп атат. Органдарды трансплантация практикасы тез арада алынып келбесе, ошол биздин ошол аябай тажал оору кыргыздарды кырып эле кетип атат да, ошонус өтө өкүнүчтүү болот. Менде гепатит Б деп чыкты эле бир анализ тапшырганда. Анан кийин дагы бир тапшырсам ал жок экен. Себеби дегенде көп адамдар алданып калып атат, ошо гепатит Б жок болуп калды дейт, а Д жабышып алып уже жеп аткан болот да. Дары кичинекей балага чайнап тамак. Вирусный гепатиттен башка деле балким туберкулезу бардыр, балким кандайдыр бир оорулар ооздо өзү инфекциянын баары ооздо да, анан кантип балага чайнап. Ошол балдарга эле эмес, ата энесине дагы ушундай сабаттуулук боюнча, гигиена сактоо боюнча атайын окутуулар киргизилсе жакшы болуп. Мурда биздегидей жоопкерчилик жок да азыркы жаштарда. Ошондуктан ушунчалык тез таркап атат. 25-30 жашка чейинки жаштарда ушул гепатит аябай катуу көп жүрүп. Ошолор жасаган операцияларды эмнеге биздин врачтар жасаганга болбойт? Биринчиден бизде окуп кеткендердин бири дагы ал жерде врач болуп иштеген. Себеби дегенде врачка болгон талап аларда өтө күчтүү. Ошол кезде сиздин жаныңызда сизге үмүт берип жүргөн адамдар ким? Өзүм ооруганга чейин аябай жогорку деңгээлде мамлекеттик кызматтарда иштегем, ишенсеңер. Ошол убакта бүт терилди. Адамдар ким, кандай экенин баардыгын билди. Урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүнкү биздин маегибиз тилекке каршы Кыргызстанда тамырын кенен жайып аткан боор оорусу тууралуу болмокчу. Ал эми менин бүгүнкү маектешим дагы ушул боор оорусунун азабын тартып, бирок аны азыр жеңип, басып өткөн жолундагы тажрыйбасы менен элге кеңешин берип, жардамын берип келе жаткан Боордоштор кайрымдуулук фондунун төрайымы Канымбү Карабаева эжекебиз бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Сиз менен бүгүн жолугуп маек куруп атканыма абдан кубанычтамын. Рахмат. Деги эле оорунун жакшысы жок, бирок оорулардын дарылоого аябай татаал болгон боор оорусун сиз дагы башыңыздан өткөргөн экенсиз. Тилекке жараша буну жеңиптирсиз. Бирок ошол жеңиштин аркасында канча күрөштөр болду, кандай күрөштөр болду, ошол боюнча айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Сиз бир аз адашып кетсеңиз, боордошторум эмес, боордошум. Биздин коомубуздун аты, анан логотипибиз ушундай. Биздин аталышыбыз мурда Эрк биримдиги коомдук уюму болчу. Анан Эрк биримдиги коомдук уюмун түзгөндө бизге аябай ошол боор ооругандар, жарандар көп кайрылып, анан көп жардамдарды сурап башташты. Анан биз жакында эле ошол элдерге каражат жагынан соц тармактан каражат топтоп, анан операцияларга алып барып, арзан баада, анан ар кандай жолдорду ошол өзүбүздүн жардамды көрсөтүү максатында кайрымдуулук фонду Боордошум деп, ошол көбүнчө эле бизге боор оорусу менен кайрылганынан Боордошум деп ошо атыбызды өзгөртүп, кайрымдуулук фонду деп өзгөрдүк. Эми сиз айткандай туура эле мен 18 жыл ушул оорунун азабын тарттым. Ал 18 жыл деген 13-жылга келгенде операция болдум. Операциядан кийин калыбына келүү 5 жылы болуп, ошол толугу менен 18 жыл болду буюрса. Бул боор оору деген аябай тажал оору экен. Канча дарыландым, канча мамлекеттерге бардым, дарыландым, бирок ошого карабастан бул оору өзүнүн тажалдыгын аткарып, анан акырында мен боорумду алмаштыруу процессине барып калдым да. Индия мамлекетине барып, анан ошол жактан боорумду алмаштырып, анан калыбына келүү бир 2 жылдайды талап кылды. 2 жылды талап кылды, андан кийин анан баш көтөрүп, элге аралашып, элге жардам берип
жогорку кеңешке 2 жолу депутаттыкка кандидатурамды койдум. Бүгүнкү күндө Ишеним партиясынан ошо жогорку кеңешке тизмеде тургандабыз. Анан ошол жогорку кеңешке 2 жолку кандидатурамды койгондо мен ураным дагы ушул оору кадырын соо билбейт, мүмкүнчүлүгү чектелген оорукчан жарандарга колдоо көрсөтүү ар тараптуу жана ушул трансплантация органов деген мыйзам бизде 2000-жылы кабыл алынып, бирок бүгүнкү күндө боор боюнча иштебейт. Ошол трансплантация органов практикасын Кыргызстанда өркүндөтүү программасын коюп, бүгүнкү күндө ушул депутат болбосом деле кезекти күтүп отурбастан элдерге колуман келишинче жардамды берип келе жатам. Чындыгында оорунун аябай азаптуу күндөрүн көрдүм. Мен көргөн оор күндөрдү, мен көргөн тажал күндөрдү, кыйынчылыктарды ушу азыркы ооруп жаткан жарандарыбыз көрбөсө, колдон келишинче жардам берсем деп, себеби ошол убакта мага жардам берген киши болгон жок, мен аябай кыйналганмын. Негизи ооруну жеңген адам ошол оору жөнүндө аябай терең билет да. Сиз бул ооруну жеңген адам катары айтып берсеңиз, бул боор негизи оорусун билдирбейт экен бизге, кантип өзүбүз билип ошол оорудан сактанышыбыз керек? Бул боор оорусу деген чындыгында бул ар бир эле оору, бул Аллахымдан берген сыноо экен, ал айттырбай келет экен. Анан бул боор оорусу деген өзүнүн пайда болгонун, анан ошол боор оору бүгүнкү күндө ошол адам ооруп жатканын билбейт. Себеби дегенде боордо бул багында орусча айтканда нервный окончаниялар жок экен да, анан ошондуктан боор оорусу билинбейт. Боор оорусунун алдын алыш үчүн ар бир жараныбыз өзү жоопкерчиликти сезип, ар бир 6 айда, 1 жылда ошол вирусный гепатиттерге анализдерди тапшырып, бооруну УЗИден өткөрүп, анан фиброскан деген аппараттар бар, ошолордон өткөрүп, сөзсүз түрдө ошо вирустарга каршы жана боордун структурасын текшерип туруш керек. Себеби дегенде боордо нервный окончание болбойт, ооруп жүрүп, анан акырында билбей ошол адамдар вирусу да көбөйүп кетет, оору күчөп да кетет, анан акырында же онкологияга өтүп кетет, же болбосо цирроз печени болот да. Анан ошондо эки эле жол калат. Если онкология болсо, бул химиотерапия менен лечитетип, анан онкологиянын артын билесиздер кандай болот. Эми көргөн күнүнө карата жашай берсин, болгон дарыларыбызды беребиз деп врачтар тилекке каршы ошондой гана жыйынтык беришет. Ал эми цирроз печени болгондо, анда бул аябай чоң процедура, ошо башымдан өткөндүктөн айтып атам, донор издеш керек болот, чоң каражат керек болот. Анан ошол пересадка болгон органдагы толук кандуу тартып кетеби, тартып кетпейби, ошол дагы аябай чоң мындай проблема создавать этет да. Анан ошондуктан боор оорунун алдын алыш үчүн биринчи өздүк гигиенаны сакташ керек, тазалыкты сакташ керек. Анан бүгүнкү күндө анын жугуу жолдору аябай кенен болуп атат. Бул сулуулук салондорунан, туш келди баягындай жыныстык катнаштардан, стоматология клиникаларынан, таза эмес жерлерден, бүгүн аябай баягы сулуулук профессиональный врачтар эмес эле, жөн эле баягындай сулуулук салондорунда ар кандай пластический операциялар жасап калды. Ошолордон жугат, анан кан, туура эмес кан куюулардан жугат. Анан жана адамдын денесинде ачык жаракаттар болсо, башка вирус алып жүргөндөр болсо, носительдер, ошолордон дагы жууп калышы мүмкүн. Ошондуктан ар бир адамда өздүк гигиена тазалык болуш керек. Ал өзүнүн баягы устара менен колдонбош керек. Ар бир эркектердин өзүнүн устарасы болуш керек. Анан зубная щетка деп коет. Ар бир кишинин өзүнүн зубная щеткасы отдельно туруш керек. Себеби жууп калышы мүмкүн. Анан баягы тырмактарды алган кусачка, кайчы, даже ошол педикюр, маникюр жасаган ар бир адамдын өзүнүн инструменттери болсо, ошондо гана бул сактай алат да. Биз ушул маселеде, мен ошо 2 жолку депутатка койгондо ушул маселелерди көтөрүп, жогорку кеңешке, президенттерге каттар жазып атып, бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанда ошол гепатит Б'нын түрлөрүнө, Б, С түрлөрүнө бекер анализдер тапшырылып, эгерде таза чыкса, гепатит Б'га вакцина берип атат. Ал эми вирус чыгып кала турган болсо, ошол мамлекет тарабынан бекер вируска каршы дарыларды бериле турган чаралары бизде көрүлө баштады да. Тилекке каршы ошол биздин миграцияда жүргөн жарандарыбыз ал жөнүндө маалыматы жок. Анан булар эртеден кара кечке иштешип, анан баягындай бул жерде келип жашоолор менен тааныштым. Бир квартиранын ичинде 7-8 адам жашайт экен, бир эле ваннаны колдонушат. Ошондо бизге баягы өздүк гигиена толук сакталбай калып, өзүнүн ден соолугуна кам көрбөй калып, тилекке каршы ошо Россиядан ошол гепатит оорусун өткөрүп, уже цирроз болуп барып, бизге кайрылгандар аябай кечигип калып атат. Жакында эле Алтынай деген кызыбыз барды, бизге кайрылып, биз акча топтойбуз деп ошол 15 күндүн ичинде эле өтүп кетти да. Россияда иштеп жүрүп,
такыр билген эмес өзүн ооруп жүргөнүнчү. Ошондуктан бул оорудан өздүк гигиена менен анан ошол тез анализдерди текшерип туруу менен гана ошол жолдору өзүн сактап калса болот. Эч кандай белги бербейт, анализ менен гана билебиз. Анализ менен билинет, анан белги берет. Бул адамдын алып куруйт, уйкусу келип калат, денеси кычышат, саргайып баштайт, же карарып баштайт, арыктап баштайт, кээ бирөөлөр ишип башташат, анан ашказаным ооруп атат, сөөктөрүм ооруп атат деп ушундай көп оорулар менен алмаштыра беришет да. Боор ошол страдать этип, структура печени бузулганда, адамдын ички органдарына боор фильтрда ошол жакшы иштегенде анан кийин ички органдардын баардыгы жабыркай баштайт да. Ошонун анан сөөгү ооругансып кетет, женский жагы ооругансып кетет, ашказан ооругансыйт, алы куруйт, денелери кычышат, анан биздикилер денем кургап кетиптир деп крем коюп алып жүрө беришет. Ошондой признактары болот. Анан кандай ойлойсуз, бул боордун оорусу менен өзгөчө Кыргызстанда аябай көп болуп атат да? Бул биздин сабатыбыз жоктугунанбы, гигиена боюнча? Буга чейин мисалы азыркы күндө деле биз ушул гепатит оорусу менен мамлекеттик деңгээлде программа иштелип чыгып иштеп баштады, бирок ошол деле элге толук кандуу жетпей атат да. Себеби дегенде элдерде жоопкерчилик жок болгон. Мисалы бизде элементарный эле мындай бир үй бүлөдөгү адамдар жиркенбейт. Мисалы бир устараны коюп койсо, баласы атасы алган. Кээде аялдар деле колдонуп жүрүшөт ошол устараны. Ошол устарадан сөзсүз түрдө жуккан. Анан бизде баягы татуаждар, татуировка башталганда, анан педикюр, маникюр башталды. Кийин элдер баягы жетишип тиштерин ар кандай дарылатып баштаганда, ошондо бизде элде анан кийин ошол жердеги уюмдарда, ошол салон красотыларда элдердин өздүк гигиенасында эч кандай чара көрүлгөн эмес да. Көрүлгөн эмес. Себеби лицензиясы бар деле стоматологдор иштеген, лицензиясы жок стоматологдор иштеген. Анан кийин жанагы бизде бул миграция жолу көбөйгөндө ошол жугуштуу оорулар аябай көбөйдү да, себеби карым катнаштар көбөйдү. Ошондуктан мен жакында ушу Москвага келип, ошо мигранттарга сабак өтөйм дегенде бир аз орозо чогулта албай калдым. Себеби врачтар айтпаган оорулар бар да, себеби ооруган адам өзүң табып болуп каласың, ошону айтып кичине жайылтайын деп, бирок аз убакыт болуп калды, ошону кенен жеткире албай калдык да. Ошондуктан бул оору мурда мамлекетте алдын алган эмес. Эми массовый азыр бизде бир жуманын ичинде 2ден адам ушул цирроз оорусунан кетип атат да. Особенно бизге кайрылгандар, биз элге кайрылып каражат топтогончо эле өтүп кетишет. Ошонусу аябай өкүнүчтүү болуп атат да. Кыска эле убакыттын ичинде өтүшүп кетет. Кыска эле, даже кээ бирөөлөр барып ошо эмиле признаки чыкканда, признактар эмиле чыкканда бат эле кан кусуп эле кетип калып атышат да. Анан ошого бүгүнкү күндө биздин мамлекетте ошол органдарды трансплантация практикасы тез арада алынып келбесе, ошол биздин ошол аябай тажал оору кыргыздарды кырып эле кетип атат да. Ошонусу өтө өкүнүчтүү болуп атат. Кан эле алып текшерүүсү жетиштүүбү? Ооба, вирустун гепатиттердин түрүнө анализдерди тапшырат. Анан эгерде вирусный гепатит канынан чыгып калса, анда вирусная нагрузка деп коет. Канча количествода вирусту алып жүрөт. Вирусная нагрузка тапшырып, анан врачтардан консультация алып, дары ичишет. Кээ бирөөлөр бар, жөн эле ошол вирусный нагрузканы алып жүрө берет, оорушпайт. Оорубайт. Ошолор өтө коркунучтуу да, себеби алар өзүнүн оорусун билбейт, бирөөгө жугузуп атканын да билбейт да. Ошондуктан ар бир жылы 6 айда анализ тапшырып туруш керек. Себеби оорунун алдын алсак бат жакшы болот. Сактанасың. Ал эми оору өчүп кеткенден кийин бул ооруну дарылаш өтө кыйын болуп атат. Угуп калам да, тааныштарыман менде гепатит Б деп чыкты эле бир анализ тапшырганда. Анан кийин дагы бир тапшырсам, ал жок болуп чыкты. Демек, мен айыгып калдым окшойт деп. Ушундай болушу мүмкүнбү? Өз алдынча эле айыгып кетишим. Ушул өтө адашык алып келет да. Бул гепатит Б деген оору, бул ошол вирусный гепатиттин ичиндеги эң оор оорулардан болуп эсептелинет да. Себеби дегенде гепатит Сга бүгүн ошол вирустарды алсыздандыра турган, анан вирустун нагрузкасын нолго түшүрө турган аябай таасири жакшы дарылар чыкты. Ал эми бул гепатит Бнын дарысы, гепатит Бны носительдер сөзсүз түрдө гепатит Б менен ооруган Д пайда болуп калып атат. Д вирусу пайда болгондо Б вирусу Д вирусуна жем болуп берет.
Ошондо Б көрсөтпөй калат дагы Д менен жүрө берет. Ошондо кээ бир адамдар ойлойт, менин гепатитим бар эле, Б бар эле, анализ тапшырсам жок болуп кетиптир деп. Анан противовирусун да ичпейт, өздөрү жүрөт, а Д өз организмде көбөйүп, онкологияга алып келип, циррозго алып келип, ал өзүнүн ишин жасай берет. Ошондуктан гепатит Б менен башында ооруп, кийин жок болуп калса, ал сүйүнбөй, наоборот, кооптонуш керек. Себеби дегенде гепатит Дга сөзсүз түрдө анализ тапшырыш керек. Себеби дегенде Б жок болбойт, гепатит Д пайда болгондо гана Б өзүн көрсөтө албай калат. Баары өзүбүз айтышыбыз керекпи? Дга тапшырышым керек деп же гепатит Б чыгып калганда эле гепатит Дга дагы анализ алып коюңуз деп айтышыңыздар керек да. Себеби дегенде көп адамдар алданып калып атат, ошо гепатит Б жок болуп калды дейт, а Д жабышып алып уже жеп аткан болот да. Бизде аябай жакшы жөрөлгө бар да, балдарыбызды тамактандырганда. Атасы, апасы, үйүндө дагы бир туугандары кичинекей балага чайнап тамак беребиз. Мен айтып атпаймынбы, эме зубная щетканы даже отдельно коюш керек деп. Себеби дегенде бизди зубная щетка менен тиштегенде оозубуздан кан чыгат, кээде десналардан кан чыгып турат да, мүлктөрдөн кан чыгып турат. Ошо кан чыкканда нан чайнап жеп аткан адам балага берсе сөзсүз түрдө жугат да, себеби бул кан аркылуу болуп атпайбы? Бизде азыр бүт эле тиш салынган тиштердин түбүнөн көбүнчө эле таза эмес. Таза эле адамдын тишинен кан чыкпаса, зубная щетка катуураак жууп койсоң да кан чыгат да. Ошондуктан чайнап берген бул такыр туура эмес. Вирусный гепатиттен башка деле, балким туберкулезу бардыр, балким кандайдыр бир оорулар ооздо өзү инфекциянын баары ооздо да, анан кантип балага чайнап берет. Балдарга эле эмес, ата энесине дагы ушундай сабаттуулук боюнча, гигиена сактоо боюнча атайын мындай окутуулар киргизилсе жакшы болот беле дейм да. Туура айтасыз, сиз билесизби, мисалы мен окуган убакта бизде женсовет деген болчу эле. Женсовет деп аял кыздарды ошо мугалимдер окутчу эле да, мугалим эжекелер окутчу эле. Мисалы азыр ошондой кылып эле жаш өспүрүмдөргө баягындай жыныстык катнаш боюнча дагы сөзсүз сабакты өтүш керек. Себеби дегенде азыр аябай жаштардан көп чыгып атат, Себеби дегенде бизде интернет деген, соц тармак деген өнүктү. Ошого жараша жаштарыбыздын турмушка болгон көз карашы дагы өзгөрүлүп, алар өзүмчүл болуп, мурда биздегидей жоопкерчилик жок да азыркы жаштарда. Ошондуктан ушунчалык тез таркап атат. 25-30 жашка чейинки жаштарда ушул гепатит аябай катуу көп жүрүп атат да. Алар 40ка жетпей эле уже гепатит цирроз болуп калып атышат. Анан ошондуктан бул гепатиттин жугуу жагын, анан ошол мектептерде жугуштуу оорулар боюнча сабактарды өтүп, мурда бизде деген мектептерде медсестралар болчу эле. Азыр ошол адамдардын ден соолугуну алып калыш үчүн, кыргыздын генотипин ошол жугуштуу оорулардан алып калыш үчүн ар бир мектептерде мисалы бир айда бир жолу болсо деле ошол жугуштуу оорулар жөнүндө милдеттендирип түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Анан соц тармактардан дагы ошол саламаттык сактоо министрлиги жугуштуу оорулар боюнча көп роликтерди тартса деп биз талап кылып атабыз азыр Кыргызстанда. Ошон үчүн мурда жоопкерчиликтүү карабай бул ооруну сезбей эле жөн эле бизде сарык деп коет да, сарык болуп калыптыр деп. Ошентип жүрүп эле өткөрүп бергенбиз да. Бүгүн действительно кыргыздар ошол оорудан аябай көп кетип атышат да. Сизде маалымат барбы? Бүгүнкү күндө Кыргызстанда канча киши ушул гепатит менен катталган? Биздин бүгүнкү күндө Кыргызстанда бизде 500 миңден ашык дейт, бирок толук маалымат жок. Толук маалымат жакын арада чыгат. Себеби дегенде биздин Кыргызстанда ошол гепатитке каршы бекер анализдер алынып, анан бекер дарылар бере баштады. Ошондо жерлердеги айылдардагы бүгүн саламаттык сактоо министрлиги ар бир жердеги ошол семейный медицина деп коет, ГСВлардан ошолордон врачтарды чакырып окутуп, анан аттестациядан өткөндөрүнү ошол гепатит менен күрөшүү боюнча бардык региондорго жөнөтүп атат. Эми ошол региондордо бекер анализдер тапшырылганда биздин Кыргызстанда количествосы келип чыгат. Канча гепатит Б менен ооругандар бар, канча гепатит С менен ооруган бар, канча адам таза, алардын ошо канча адамга вакцина гепатит Б'дан берилет. Ошону так маалыматы Кыргызстанда жакын күндөрдө келип чыгат дейбиз. Анан вакцина дегенде дагы биздин жарандар бүгүнкү күндө вакцина алат дагы. Мен гепатитке каршы вакцина алдым. Бүгүнкү күндө менде гепатит жукпайт деп ойлойт да. Гепатит Б'га гана вакцина бар, гепатит С'га дүйнө жүзүндө вакцина жок. Ошондуктан ал гепатит Б'га алгандан кийин гепатит С сөзсүз түрдө жугат ал. Анан дагы бир өкүнүчтүү нерсеси, биздин Кыргызстанда 2000-жылдан баштап гепатит Б'га каршы балдарга туулганда эле прививка берип башталган да. Бирок эмнегедир эле ошол прививка алган балдар деле
12 жашта, 9 жашта, 6 жаштагы балдарыбыз уже цирроз печени болуп, гепатит Б'дан пересадкага жардам сурап келип атышат да. Мен ошону таң калып атам. Врачтар 100% сактайт дейт, а бирок прививка алган балдарыбыз ооруп келип атат да. Мисалы бүгүнкү күндө бизде 9 жашар кыз ошо гепатит Б'дан пересадкага акча топтоп бергиле деп суранып жүрөт да. Ошондуктан баягы вакцинацияны алдым деп эле өзүн таштап койбош керек. Негизи биздин өзүбүздүн өздүк гигиенаны сактаганда гана бул оорудан сактана алабыз да. Өздүк гигиена менен гана сактана алат экенбиз. Өздүк гана гигиена менен сактана алабыз. Болду. Башка эч кандай каражатыбыз деле жок биздин. Аны каражат деле жок, ага дүйнө жүзүндө ойлонуп чыккан вакцина деле жок. Гепатиттин А, Б, С, Д. Гепатиттин А кайсынысы айыгат, кайсынысы коркунучтуу? Гепатит А деген бул таза жуулбаган фруктылардан, таза кол жуулбай калса, анан үйдө бир тазалык болбой калса, же бир таза эмес суулардан жугуп, анын бат эле айыктырат. Бул айыгып кетет. Бул жанагы сарык деген. Сарык деген эле ой, бул баягындай абадан жугат, ушундай бытовойдон жугат да. А эми гепатит Б, С, Д, Е дегендери, булар гепатит Б, С, Д, булар кан аркылуу жугат. Кан аркылуу, анан жанагы жыныстык катнаш аркылуу, анан эгерде боюнда бар аялда гепатиттин вирустун нагрузкасы көп болсо, ошо бала туулганда гепатит болуп туулуп атат. Ана сиздин кайрадан бул коомдук фондуңузга, кайрымдуулук фондуңузга кайрылалы. Бүгүнкү күндө ошол максатына жетип атабы? Канчалык деңгээлде жетип атат? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Ушунду жакында эле биз атын өзгөрттүк. 2019-жылы түзүлгөн эрк биримдиги коому деп, коомдук уюму деп. Ал эми мындай кайрымдуулук фонду кылып жакында эле бир айга жете элек өзгөрттүк. Ошол 2 жылдын ичинде биздин коом аркылуу 5 адам барып, ошол Индия мамлекетинин операция болуп келди. Максатыбызга жеттик десек болот. Анан биздин коом аркылуу биз ошол бийлик бутактарына өзүбүздүн ошол гепатит боюнча айтып, жарандык коомдор маселелерди көтөрүп атып, ошол бүгүнкү күндө гепатитке күрөшүү программасы биздин ошол көтөрүп чыккан маселебиз аркылуу бүгүнкү күндө гепатитке каршы күрөшүү программасы иштей баштады. Анан эми азыр экинчи биздин максатыбыз ошол органдарды алмаштыруу практикасын алып келип алсак, боорду боюнча. Анан эми биздин азыр негизги максатыбыз болуп калды. Себеби мамлекеттик программа иштей баштады. Эми бүгүнкү күндө биз ошол гепатит менен жабыркап, моралдык, материалдык жактан камсыз болгон адамдарыбызга жардам берип, ошолордун жашоого болгон үмүтүнү арттырып, ушул эл аркылуу, журт аркылуу, ушул биз социалдык тармак аркылуу акчаларды топтоп, мүмкүн болушунча жардам берсек деп. Себеби дегенде ал оорукчан үйүндө жатат, кимге кайрылат ал байкуш? Өзүнүн бул оору ушунчалык тажал кымбат оору, бул оору менен ооруганда ошол циррозго жеткичекте адамды кургатып коет да. 1 айлык дарысы эле 4000–5000. Анан плазмага жатышат, альбумин деген дарылары бар, вообще алардын баары кымбат. Акырында кургап калганда гана бизге жардамга келишет да. Ошондуктан биздин азыркы фондубуздун негизги максаты ошол социалдык тармак аркылуу элдерге каражат топтоп жардам берсек деп. Анан биздин ар бир топтолгон каражатыбыз интернетте, ошол өзүбүздүн сайттарда баардыгы отчету элге берилет. Боорун алмаштырып келиш үчүн сиз аларды чогултуп Индияга өзүңүз коштоп барып, эгерде оорукчан оор болсо, бизди алып барышыбызга туура келип калса, биз өзүбүз кошулуп барабыз. А болбосо өзүбүздүн ошол сүйлөшкөн клиникалар бар. Анан дагы мен бери ошол жакшы кабарды айтып коеюн. Ошо мен эле ошол өзүмдүн коомдун атынан ошол жактагы 7–8 больницага барып, ошол больницалар менен сүйлөшүп, 25 000, 27 000, 28 000 долларлык операцияларды менин коомум менен баргандарга 21 000, 20 000 долларга деп жасатып берип атабыз. Себеби дегенде мен билем да, ар бир тыйын топтолушу кыйын. Операциядан келгенден кийин дагы ошол адам диета менен жашайт. Операциядан келген өмүр бою иче турган дарылары бар, 1 жылдык, 2 жылдык иче турган дарылары бар. Ошолордун баардыгына акча керек. Ошондуктан мен клиникалар менен сүйлөшүп, бүгүнкү күндө ошол 25 000, 26 000 болуп аткан пересадка печинди 21 000 долларга, 20 000 долларга жасатып атабыз. Эл арасында айтылып жүрөт да, сарказм менен индиялыктар бизден келип билим алышат, биз аяка барып дарыланабыз депчи.
ошолор жасаган операцияларды эмнеге биздин врачтар жасаганга болбой жатат? Ушул суроону мага да көп беришет. Биринчиден, бизде окуп кеткендердин бири дагы ал жерде врач болуп иштей албайт. Индияда врач болуп иштеш үчүн өзүнүн ошол Индиянын, Англия, Америкаларга барып окуп келип, анан кийин илим жактап, анан гана иштешет. А бизде окуп барган студенттер ал жерден мединститутту бүтүш керек. Мединститутты бүтүп, илим жактап, канадан врач болуп иштешет. Ошондуктан бизде окуп жүргөндөрдүн бардыгы, мен да таң калам, ошол дипломду алып алып, булар кандай кылышат депчи. Анан бирөөдөн сураганда айтты, мында Индияда контингент чоң. Анан байы бар, жакыры бар дегендей, анан чет жердеги айылдар бар. Ошо чет жердеги айылдарда врач болуп иштеши мүмкүн экен. Ал эми аты чыккан күчтүү клиникаларда, анан жанагы жоопкерчиликтүү операцияларда өтө опытный врачтар иштейт. Мисалы, Индияда бир жылына 100 мединститут бүткөн врачтар, мединститут бүткөн студенттер болсо, ошонун ичинен 40-30 иштейт экен, иштей албаса аттестациядан өтпөй иштей албай калат экен. Себеби дегенде врачка болгон талап аларда өтө күчтүү. Ошон үчүн алардын медицинасы аябай өнүгүп, бүгүнкү күндө ошо боор боюнча эң передовой, эң алдыңкы леченияны индустар жүргүзүп атат. Себеби дегенде мен өзүм убактысында Россияга келдим, Екатеринбургтан лечение алдым. Эң союз малында эң жакшы врачтар Екатеринбургта болгон дегенден ошол жактан профессордон лечение алдым. Мен Турциядан лечение алдым, мен Алматадан алдым, Ташкенттен алдым, албаган жерим акырында корейцтерден алдым. Мен Индияны чынында эле бул болит деп тооткон эмесмин. Акырында уже мен врачтар эчтекеге жарабайт, бул даярдангыла дегенде анан Индияга жолдошум алып барып, бир туугандарым анан ошол Индиядан жакшы болуп, мен ошон үчүн бүгүнкү күндө мен өзүмдүн практикамдан билем, что эң алдыңкы боорду жакшы дарылаган Индия мамлекети. И баасынан да башка мамлекеттерге караганда арзан. Биздин врачтарда аракет барбы, план барбы, ошолор менен практика алмашып, же билим алып? Бүгүнкү күндө бизде мисалы Кыргызстанда деле күчтүү биздин жетпейби азыр? Күчтүү врачтарыбыз бар. Бирок ошол врачтарды иштетиш үчүн аларды окутуш керек. Опыт алмаштырыш керек. Анан кийин бүгүнкү күндө ошол трансплантация, боорду трансплантация жасай турган институттун өзүн ачыш керек. Ал институт бизде жок, анан ким жасайт ал операцияны? Ошон үчүн жанагы мыйзамга өзгөртүүлөрдү кирип, баягы укуктук талаага кирип алып, анан ошол мыйзамдын негизинде талаптарына ылайык кылып окутуп, анан ошол институтту ачып, кандай кылганда кандай адамдар донор боло алат, кандай кылып операция жасалат, донор болгондо дагы операция кылганда өтө чоң комиссиялардан өтөт. Ошолордун баарын жоболорун мыйзамга карата иштеп чыгып, анан оборудованиянын баарын алып келип, институтту куруп, врачтарды окутуп, анан гана бул пересадка жасалыш керек. А биздин мамлекеттин азыр ага мүмкүнчүлүгү жок, анан ошондуктан бүгүнкү күндө ошол укуктук талаага кирип ала турган болсок, укукташтырып алсак, мыйзамдаштырып алсак, ошондо чет мамлекеттен келип, өзүбүздүкүлөр үйрөнгөнчө чет мамлекеттерден келип, ошолордон опыт алып, үйрөнсө деп талап кылып атабыз да. Боорду алмаштырып келгенден кийин дагы жугузуп алуу мүмкүнчүлүгү барбы же ал кайталанып жукпайбы? Жок, боорду алмаштырып келгенден кийин бул гепатитти жугузуп алуу бул ар кандай этапта болот. Ар бир учурда болушу мүмкүн. Себеби дегенде гепатит Б менен ооругандар С-ны жугузуп алышы мүмкүн. С менен ооругандар Б-ны жугузуп алышы мүмкүн. Ар кандай оорулар жугуп калышы мүмкүн. Ошондуктан операция болгондон кийин деле адам өзүн өзү этиятташ керек. Тем более операция болгондон кийин адам иммунитети слабый болуп калат, чөйрөдөгү ар бир инфекцияны кабыл ала берет. Мисалы, туберкулезду кабыл алып калышы мүмкүн. Кайра эле ошол эле острый гепатитти кайра деле ооруп кала берет. Кайра эле себеби дегенде пересадка болуп келгенде өмүр бою иммуносупрессор дарыларды ичет. Өмүр бою дары ичет. Это пересаженный орган. Отторжение берип кетпеш үчүн өмүр бою дары ичет. Ал эми ал дарылар адамды искусственно алсыздандырат да, иммуносупрессорлор. Ошонун негизинен иммунитет түшүп кетет, анан ар кандай жугуштуу оорулар жугуп калышы мүмкүн. Ошондуктан пересадка болгондор өзүн аябай этиятташ керек да. Сиздин ооруп жүргөндөгү сүрөттөрүңүздү көрүп, азыркы абалыңызды көрүп, эч ким ишенбейт болуш керек сиз экениңизге ошол кезде. Аллахыма чексиз шүгүрлөр. Негизи адамдын башына оорчулук түшкөндө жаныңдагы кишилердин ким экенин билет экенсиң деп айтып калышат го. Ошол кезде сиздин жаныңызда сизге үмүт берип жүргөн адамдар ким болду?
эң туура суроо. Мен өзүм ооруганга чейин аябай жогорку деңгээлде мамлекеттик кызматтарда иштегем. Ишенсеңер 4 оператор болсо ошонун баарынан телефонум бар эле. Бир күндө чыдабай тынчыбайт болчу да. Анан ооруп калгандан кийин мен тегерегимде эсептелүү эле адамдар калды. Баланын эң жакын адамдарым эле жанымда болуп калды. Ал бир тууганым, мен көп бир туугандын үй бүлөсүнө туулгам. 12 бир тууганым, бир туугандарым, карыган апам, анан эң аябай жакшы моралдык жана материалдык жактан жардам берген жолдошум болду, бала чакам болду. Анан ал убакта телефонум деле тынчыды. Ишенсеңер 4 оператордун телефонун көтөрчү элем, бир да телефонум алынбай калган да. Анан бир жагынан мен азыр ошол оорунун баардыгын жеңип жакшы болгонума сүйүнөм. Себеби бул деле Аллахымдан берген сыноо экен. Ошол убакта бүт терилди. Адамдар ким, кандай экенин баардыгын билдим. Бирок эч кимге капачылыгым жок, себеби дегенде ал ар бир адамдын өзүнүн тандоосу. Пендебиз да бардыгыбыз. Пендебиз, ошондой. Бүгүнкү күндө ошол сиз Москва шаарына келиптирсиз. Элдерге маалымат берүү иретинде келдиңиз да, Мен элдерге маалымат берүү иретинде келдим. Анан Мол деген бордошум деген биз мондай логотип менен Сбербанк деп дагы бизге кайрылган такыр кайрылып, ушундай акчасы жок калгандар кайрылат да, элге үмүттөнүп. Анан ошондо биз ушундай логотип менен биз элдерден акча сурап чыкканыбызда ошол мен көпчүлүк ушул мигранттардан суранып кетет элем. Ишенип эле которуңуздар, себеби дегенде сиздерден ар бир түшкөн тыйыныңыздар бизде отчет болот, ар бир адамга даректүү жетет. Анан дагы мен ыраазычылык билдирет элем. Ошол биз каражат топтогондо көбүнчө бизде ушул мигранттардан каражат көп түшөт да. Анан ошондуктан Москвага келип бизде бир аябай ооруп жаткан кишибиз бар эле. Анан ошо кайрымдуулук топтойбуз деген максатта да келдик эле. Бирок тилекке каршы операцияга жетишпей ал кишибиз кече үзүлүп кетти. Бирок бүгүнкү күндө бизде дагы 5 адам очередте турат жардам бергиле деп. Ошондуктан элдерге биз жөн эле жардам берип эле сүйлөп эле отура бербестен, баягында Аллахым бизди жоктон бар кылды да, биз деле ошол адамдардын колунда жок экен. Элден топтоп ошолорго жардам берели, ушундай логотип менен чыгып, эч жок дегенде операциясына жарабаса, жол киресине жарасын, кайра кайтып аткан дары дармегине жарасын деп. Себеби дегенде болгон каражатыны сатып, болгон каражатын иштетип операцияга кетишет. Биякта ачка балдары калат, үйсүз калышат. Анан ал оорукчан келгенден кийин иче турган дарысы да калбай калат. Себеби дегенде болгон келип дарысы жок өтүп кеткендер да болгон да, болгон акчасын төгүп. Ошондуктан менин башымдан өтүп, бул аябай азаптуу күндөрүн тарткандыгымдан бүгүнкү күндө ошол мен көргөн кыйынчылыкты, мен көргөн азаптуу күндөрдү көрбөсүн деп ушундай логотип менен биз ошол элден жардам сурап кайрылганда ошол россиялыктарга да суранып кетет элем. Ушул логотип менен кайрылсак, колуңуздан келген жардамдарды берсеңиздер. Анан ушул жактагы колунда бар кызматкерлерге да сурайт элем, кимдин торговый точкасы болсо, кимдин ишканалары болсо, биз өзүбүздүн ошол урналарды ушундай логотип менен уюштурат элек. Ошол элдерден каражат топтоп берсеңиздер, ар бир түшкөн тыйын сиздерге дагы сооп болмок, соопчулукту бирге жасасак деген кайрылууну жасайт элем да. Анда биздин коштошуу убактыбыз да келип калды окшойт. Каным байым, чоң рахмат сизге. Убактыңызды бөлүп, Орозо күнүндө ушул москвалыктарга өзүңүздүн кеңешиңизди келгениңиз үчүн да рахмат. Бизге интервью бергениңиз үчүн рахмат. Дайыма элдерге жардамыңыз тийип жүрө берсин. Урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүнкү биздин маегибизден сиз өзүңүзгө бир аз да болсо маалымат ала алган болсоңуз, анда биздин маегибиз өз максатына жетти деп эсептейбиз. Биздин каналга жазылып, суроолоруңуздар болсо, комментарийге жазып коюңуздар. Саламатта болуңуздар. Саламатта болуңуздар.